Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаровга биз зор үмүт менен кайрылууга мажбур болдук. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, Бишкек шаарындагы Абая 93 көчөсүндөгү БССУнун директору Эркингүл Абдылдаеванын коррупциялык жол менен 6 миллион акчаны урдап жеп жок кылып, ал жердеги ансыз да оорулуу кыйналып жүргөн байкуш инвалидтерге келген гум жардамдарды, наличка акчаларды, эт продуктунун баарын өз билгениндей кылчап, сатып, урдап жок кылган. Жеке, бул сизге келген жок да, бул элге келди, элдин окаты. Мына пандемия учурунда эл оорулуу байкуштар күчтүүрөөк тамак ичсе, алардын иммунитети дагы күчтүү болот да, ооруга чыдамдуу болуп, туруктуу болуп кичине. Десем, сенин ишиң болбосун. Мен сени жок кылам, жоготом деп заказ берип, тааныбаган жок врачтарга, мен жок учурда врачтарды чакырып, акча берип жалдап, психолог, терапевт психолог врачтарга, аларга сол кишини оорулуу деп заказ берип жаздырып, каматып жок кылып атат. Абдылдаева ал жерде 9 жылга жакын иштеп калды. Мына 1 жылдай өтүп баратат дейт, 2 бабушка, бирөөбү мугалим, бирөөбү врач экен, коляскада отурган байкуштар. Пенсиясын бербей алышып жок кылган. Канча жылдан бери өз пенсиябызды өзүбүз ала албайбыз. Эмне үчүн так справедливо, несправедливо так деп прокуратурага арыз жазса, ал бабушкаларды укол сайдырып, коптеркага каматып өлтүргөн дейт. Мына ушундай ушунчалык элди кыйнап бул киши жок кылды. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сиз ушул Абдылдаеванын директорун, БССУнун директору Абдылдаеваны бүгүн өзүңүз көзөмөлгө алып, азыр мурунку министрлик жоюлуп, мэриянын карамагында жумуштан кызматтан алдырып, ишин органга, прокуратурага, ГКМБга өткүзүп бербесеңиз, ал жердеги эл ушунчалык кыйналып өттү. Мени болсо аркамдан кугунтук алып, улам кайра карматып, акча төлөп, заказ берип, ал жерге киргиздирбей, жолоттурбай, мына жакында Курманайтка карата ал жерге чоң көп гум жардам келет. Мисалы жанагындай международный благотворительный фонд, Катар, Кувейт деген ушундай жерлерден наличка акчалар, көп деген эттер, букалар керек болсо чоң, эт койлор келет экен ушунчалык. Эми алардын баары оорулуу адамдарга келет да. Ал болсо өзүм билем, бул жерде мен кожоюн деп. Жеке сиз жаңыласыз, сиз кожоюн эмессиз. Сиз болгону директорсуз. Госсотрудник, орустар айтканча, раб народа дейт. Аны сыңарындай сиз бул жерде королева болбоңуз, кожоюнду кылбаңыз, чересчур элди кыйнабаңыз. Кызматтан алышыңызды биз сизден суранабыз. Бүгүн алсаңыз деп өтө зор үмүт менен сизге кайрылабыз. Эми болсо, мисалы факты менен айтайын. Акыркы жолу 8 июнда мэрдин кабыл алуусу график менен ар бир күнү, экинчи күнү вторник кабыл алат экен. Мен мурун бир жума мурун барып запись болуп, мэрдин кабыл алуусуна кирейин, ушундай маселелер бар деп жазылып кеттим эле. Абеттен кийин саат 3-ке жакын мэрдин кабыл алуусуна кирип, телефондон звонить этип, мен ушундай деген кирдим, мэрдин кабыл алуусуна жазылдым эле деп. Жардамчысы азыр деп чыгып, мэр азыр бир жака жаңы эле кетти эле, бир аз күтүп турасызбы, келет, ооба сизди кабыл алам деп жатты эле деп. Эми ошол жерде хорошо деп күтүп турсам, дагы бир жигит бизде жашаган колу жок, инвалид жигит бар эле. Аны болсо бусудан кууп чыгып, биринчи категориядагы инвалид эле байкуш. Сен Нурсултандын командасына кошулуп кетсиң, биз сени жок кылабыз, курутабыз деп көчөгө чыгарып салыптыр. Ал ачка көчөдө жүргөн экен, мэрге кирейин деп айтайын деп келсем, киргизбей жатат байке. Мени да ала киресизби дегенден, болуптур, азыр мен сенин да фамилияңды жаздырып чогуу кирелик анда деп күтүп турсак, аңгыча эшиктен шарт 6 БСУнун Абдылдаеванын директорунун бандасы жетип келди, 6 адам. Зам директора, главный повары, главный товароведи, главный бухгалтеры, врачы. Анан ал жерде бир бардыгын каша кылып көнгөн бир старший медсестра Норзбаева Эльмира деген ушунчалык грязный аял бар.
акчалар менен заказ болуп иштеген, мурунку кийинки ушул азыркы директордун учурунда дагы жаман иштерди көп кылган, пенсиялардын, инвалидтердин, слепойлордун акчасын алышып, аларды ыйлаткан, сыздаткан. Мына ошолор келип, өздөрүнүн ызы чуу кылып, ай эмне келдиңер силер? Бул жерде эмне үчүн мэрияга келип ызы чуу кылатасыңар десем, сен ишиң болбосун. Биз азыр сени жок кылабыз, каматабыз деп. Кандай основания жок кыласыңар? Эмне мэрияга келгенге силер тыюу саласыңарбы? Бул жер силердин менчигиңер тияктагы бусу эмес. Бул жер мэрия. Мэрге өзүнүн иши менен, башка проблемасы менен эл келет да бул жерге каалаган учурда. Мен ошол маселе менен келдим. Силер бул жерде ызы чуу кылбагыла. Мына мэрияда камераны бары турат, элдин бары көрүп турат десем, өздөрүнүн скорыйга чакырды эле, скорый келбей койду. Анткени жакында отказ кылды скорый. Мен жакында эле министр Алымкадыр Бешенеличке 2 жолу кирип, ушинтип БСУдан заказ берип, акча төлөп скорыйга менин колу бутумду бойлатып, врачтарга каматып атат. Десем, ал киши категорически запрет кылган. Всем руководителям республиканских и городских скорой помощи от БСУ запретит. Бул жерде причина эч кандай оор жок. Бул киши таптаза. Причина бул жерде заказ, коррупция болуп атат. Болгондо дагы чоң суммадагы финансылык махинация болуп атат. Мына ушул жөнүндө заказ берип атат экен. Барбагыла деп. Скорыйга заказ берсе, скорый келбей койду. Анан айлалары кетишип, ызы чуу болушуп, жанагы алтоосу өздөрүнүн тааныш милицияларына чакырып, 3 врач келди. 3 милиция. Милициялардын келгенде, эгер милиция вызов менен келсе, закон боюнча алар эмне нарушение болду, каерден прием кылып оформить этет, акты жазат, протокол жазат. Келген милициялардын значоктор болот, номерной. Жана гаилердикиндей. Визитный карточкасы болот, фамилия, аты жөнү жазылганчы. Значогун гана десем, айтпайт, жашырып, визитный карточканы гана, аты жөнүң ким, фамилияң ким десем, жашырып айтышпайт. Мени күчкө салып кармап, үшөөсү машинага салып, мэриядан элдин бары көрдү ушул жерде. Камера бары тартылды. Эшикке машинага салды. И ошол жерден өздөрүнүн машинасы менен коштоп, жолдоп, 3 машина болушуп, мэриядан кармап, алып барып республиканский психцентрга. Ал жерге болсо алып барып 2 саат сдавать эте албай жүрдү. Анткени ал жердеги мени мурун лечить эткен врачтар зав. Отдела келишип, бул байкени биз тааныбыз. Бизге 2 жолу поступление болгон. Биз текшергенде бул киши сопсу, эч кандай оору белгиси жок. Чыккан. Биз эртеси күнү эле кайра чыгарганбыз, комиссия түзүп. Азыр кабыл албайбыз, отказ беребиз деп. Алар отказ берип койду. Алар болсо ызы чуу болуп, директоруна чалып, директору болсо келип, акча алып келип, өздөрүнүн врачына акча берип, ал жерден айласы кетип, заказ менен, кечте барып араң мени киргизди. Но мен эртеси күнү комиссия түздүрүп, ал жерден текшерип, врачтарда чыгып кеттим. Азыр болсо, эгер Жаманкулов бул жакка келчи болсо, ал бизди көзөмөлгө алат. Анткени ал коррупцияга каршы борбордун жетекчиси. Бизге даже обед ичирбейт, курдак жегизбейт. Мына жакында айт болот, айтта наличка акчалар, көптөгөн тоннала деген эттер келет. Алардын барын кылдырбайт. Жаманкуловду любой ценой жок кылыш керек, киргизбеш керек деп. Мен ушул күндө мага жатаканага дагы, тамакка дагы уруксат бербей, ал жакка киргизбей, ушунчалык орусча айтканда издеваться этип атат да, коргулуп, жанагы балдарды да, жигитти дагы Дарданкулов Марсель деген, дагы санитарканы экөөнү кууп чыгып, ушинтип ал жерде өз менчигине айлантып ушунчалык жаман кылып атат. Андыктан бүгүн жумуштан алышыңызды суранабыз.